Assalamu alaikum, урматтуу достор, замандаштар, мекендештер. Депутаттарга бирден эмес, экиден машина алып бериш керек. Президентибизге 2 самолет эмес, 3 самолет керек болсо, баласына өзүнчө, аялына, тууган уругуна өзүнчө, куда сөөгүнө чейин өзүнчө самолет алып бериш керек. Бирок бүгүнкүдөй замандабы элдин жарымынан көбү жакырчылыкта жашап атканда депутаттардын бирөөсү чыгып бизге машиненин кереги жок, элдин үмүтүн актаган жокпуз, шайлоочулардын үнүн жеткизе албай атабыз деп айтып койгон бир депутат болгон жок. Депутаттар алып берген машиненин баасы толук суммасы $5,5 миллион чукул каражат болот экен. Урматтуу замандаштар, мындай да, азыр жанагы армянский, абхазский номерлүү машиналар баары стоянкада турат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. Аларды легалдаштыруу асмандын баасын чапчыган бааны коюп койду. Айрымдарыныкы декабрдын башынан бери айып стоянкасында, штраф стоянкада турат. Анын акчасы асманды чапчырды. Жок дегенде 90 депутаттын маселесин $5,5 миллионго чечкенче 20 миң абхазский, армянский номер машиналардын маселесин чечели деп бир депутат чыгып сүйлөп койдубу? Алар эмне асмандан түшкөнбү машиналары же өздөрү Кыргызстандын жараны эмеспи? Камчыбек Ташиев генерал башы менен машиналарыңарды камадык, эми митингге чыксаңар өзүңөрдү камайбыз деп атат. Бул кайсы мыйзамдын негизинде айтып атат Ташиев? Генерал башы менен кайсы мыйзамдын негизинде айтып атат? Элестеткилем, ошо киши президент болуп калса, баарыбызга шири кийгизет го, Чыңгыз Айтматов маңкуртундагыдай болуп. Жемне эмгеги сиңип койдубу депутаттардын? Элдин эсебинен машина мингидей жол тандабыздарды. Же баарыңар Кемпирабадты сатканда ратификациядан өткөзүп бергиле деп шайладыңар беле депутаттарды? Же элге каршы мыйзамдарды кабыл алып бергиле деп шайладыңар беле? Элдин үмүтүн актап койдубу ошончолук? Эмгеги сиңип койдубу депутаттардын? 90 депутаттын 85-и камалат, айтып коеюн. Мекендештер, да бир маселе. Өлкөдөгү бардык курулуш компаниялардын, курулуш бизнестин лицензияларын, ондогон компаниянын лицензиясын жокко чыгарып, өлкөдөгү бүтүндөй курулушту жалгыз Каныбек Туманбаев мыкчы отурат азыр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетти мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп
Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Натыйжасында батирлердин баасы асман чапчып кетти. Мурда карапайым эл өмүрүнүн жарымын коротуп жок дегенде бир батир же бир участок алып үй сала турган болсо, азыр өмүрүнүн аягына чейин дагы иштесе, мигрант болсо дагы үй ала албай турган акыбалга алып келип коюшту. Бул ГИК деген мамлекеттик ипотекалык компания бизнес экенин Канышай Мамуркулова дагы айтып чыкса, жактырбай камап койдуңар. Квартиралардын баарын асман чапчытып, бардык компаниялардын лицензиясын жокко чыгарып, 50% төлөгөндөр кезексиз алат мамлекеттик ипотекалык компаниядан деген бул бизнес эмес. Анан эмне айткылачы, бул бизнес болбогондо эмне? Квартиранын баасын асман чапчытып, элди жалаң ошол ипотекалык компаниядан гана ала тургандай кылып мажбур кылып коюп. Бул бизнес эмеспи? Айдан ачык бизнес. Мекендештер, саясат менен иши жок элди, саясат менен баш ооруткусу келбеген коомду, эл менен иши жок, эл менен башын ооруткусу келбеген саясатчылар жүргүзөт ошол өлкөнүн саясатын. Ушундай мекендештер, апрелде саат 4-тө 16:00 Бишкек шаардык сотунда Канышай Мамуркулованын башкаруу чарасы каралат. Кылкылдап келип кызыңды бошотуп ал кыргызым. Эмне үчүн Садыр Жапаров оонго чейин барып Рахмонду, Тажикстандын президентин, агрессор бизге кол салды деп айтса, кол чапкан докансалар, өзү сүйлөдү, кыргызча сүйлөдү деп ошол убакта мактаган докансалар, бүгүн Канышай Мамуркулова агрессор деп койсо Тажикстандын президентин камап койдуңар, докансалар ошону көрмөктөп атат. Ушул кантип акыйкаттуулук болот, айткылачы. Ушул кантип акыйкаттуулук? Канышай Мамуркулованы колдобосоңар дагы каныңарды кайнаткан акыйкатсыздыкка каршы келип бергиле. Соттордун саясий заказ аткарганына каршы келип бергиле. 9 апрелде саат 16:00 Бишкек шаардык соту, урматтуу мекендештер. Баарыңарга ийгилик, күч бирдикте.